Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Кандай уктап турдуңар? Бүгүнкү күнүңөр жакшы өттүбү? Баса достор, кечээки жомоктун уландысын ойлонуп жаттыңарбы? Же түшүңөргө кирдиби? Мен такыр уктаган жокмун достор, анткени жомоктун уландысы кандай болду экен деп чыдабай отурдум. Бүгүн анда кечээки жомоктун уландысын айтып берейин. Падыша куштун сыйлыгы. Ошентип күн артынан күндөр өтүп, жадыраган жаз да келди. Келген куштар учуп келип, уяларын салышты. Бир күнү эки чабалекей Хонбунун алачыгынын кире беришине уяларын курушту. Жайында ал уяда балапандар пайда болушту. Алар дайыма ачка болушчу. Адамдардын дабышын угушса деле, ооздорун араандай ача беришчү. Хонбунун үй бүлөсү шатыга чыгып аларга кумурскаларды ооздоруна таштап, кошо багышып жүрүштү. Күн артынан күн өтүп, акырындап балапандар чоңоя башташты. Канат күүлөп бир азга учууга жарап калышкан. Дал ошол күндөрү чоң жылан уяны көздөй сойлоп баратканын көргөн Хонбу катуу кыйкырып калды. Жылан! Жылан! Учуп кеткиле, тезирээк! Кичинекей балапандар кыйкырыктан улам жакын жердеги карагайга учуп барып конушту. Бирок артта калган эң кичинекей балапан уча албай жерге кулап түштү. Хонбу балапанды колуна алып жардам берейин деди эле бир буту сынып калганын байкады. Ал балапанды үйүнө алып келип, бутун таңып, жаткырып, балдарына күнүгө тамактандырып турушун буйруду. Күз келгенде буту сакайып калган балапан алачыктын ичинде учууга жарап калган. Бир күнү Хонбу аны талаага алып барып кое берди. Чабалекей асманга учуп чыгып, канаттарын жеңил күүлөп, сызып жөнөдү. Ал учуп отуруп, эч качан кыш болбогон жылуу өрөөндөгү куштардын падышачылыгына келди. Падышасы аксак чабалекейди көрүп таң калды. Мен 300 жыл түркүн куштарга падыша болуп келем. Бирок сендей төкөр чабалекейди биринчи жолу көрүшүм деди. Төкөр чабалекей болсо, кедей адам аны кантип дарылап бакканын, дегеле болгон окуяны болгондой айтып берди. Анын сөзүн уккан падыша куш жакшылыкка жакшылык деген. Бул ашкабактын уругун алгын. Жазалды менен ошол сени баккан адамга жеткирип бергин деди. Деңиз үстүндө жылуу шамал соккон учурда Кореяга жакын жээк менен келген куштар кайрадан мурдагы жерлерине учуп жөнөштү. Алар 2 күн, 2 түн жол жүрүшүп, 3-чү күн дегенде баягы чабалекей конуп калган алачыкты көздөй учуп келип, эшик үстүнө конуп, чыйк-чыйк этип үн чыгарат. Хонбу уйкусунан ойгонуп, үн чыккан жакты көздөй басты. Чабалекей учуп келип, Хонбунун алаканына ашкабактын уругун таштады. Кубанып кеткен Хонбу ошол замат алачыктын түбүн казып, урукту отургузуп, суудан куюп койду. Арадан 3 күн өткөн соң, ашкабактын өнүп калганын байкады. Күн санап ашкабак тез эле жайла өсүп атты. Бир күнү караса, ашкабактын сабагында 3 гүл ачылып калганын көрдү. 2 жумадан кийин кичинекей тоголок ашкабактар пайда болуптур. Алар тез эле чоңоюшту. Акыры үзө турган мезгил да жетти. Ашкабактар түмеле эжа бербей чоңойгон соң, бычак менен кесүүгө болбой, акыры ара менен аралашып үзүп алышты. Ашкабакты аралап тең 2ге бөлүштү. Ошондо кызык башталды. Бөлүнгөн ашкабактын ортосунан кичинекей бала чыкты да, 2 кумураны Хонбунун алдына койду.
Бул сиздерге жиберген куштардын падышасынын белеги. Алтын кумурадагы сууну ичсеңиз, дайыма ден соолукта болосуз. Күмүш кумурадагы сууну ичсеңиз, дайыма жаш болосуз деп, бала көздөн кайым жок болуп кетти. Кедей кубанып, белектерин алачыгына кейирип коюп, экинчи ашкабакты аралап, кескенче шашылды. Зорго ашкабакты кесип, өзөгүнөн ажыратты эле. Анын ичинен 6 уста секирип сыртка чыгышты. Алардын ар биринин колунда унаалары бар экен. Биринчисинин колунда балта, экинчисининкинде ара, үчүнчүсүндө шына, төртүнчүсүндө мыктар, бешинчисининкинде болсо күрөк, алтынчысынын колунда жыгаштарды кооздой турган ар түркүн куралдары. Айтор алар билектерин түрүп дароо үй салганга киришти. Хонбунун көптөн бери эңсеп келген ою ишке ашып, усталар 8 бөлмөлүү үйдү кура башташты. Хонбу 3-чү ашкабакты кесмекчи болду. Мунун ичинде бир аз күрүч болсо экен дегичекти. Ашкабак өзүнөн өзү кесилип, ичинен ызы чуу болуп, каз өрдөктөр учуп чыгышты. Алардын аркасынан тооктор, фазандар, индуктар, эң акырында жүктөлгөн 3 эшек чыга келди. Алардын үстүндө кап-кап алтын күмүш жүктөлгөн. Ошентип, Хонбунун үй бүлөсү байлыкка маарып жатып калышты. Алар тегерегиндеги кедей кембагалдарга акча тыйындарынан канчалык таркатып жардам беришсе, үйүндөгү каптары ошончолук алтын күмүшкө толуп турду. Хонбу кедейлерге акча таратып жатат деген кабар бир тууган Нальбуга да угулду. Аны уккан бай түк ишенбеди. Ошондуктан боору эзилгенче каткырып күлдү. Хонбуга байлыкты ким коюптур? Акчасы түгүл, чокой тогуп сатканга саманы жок. Эмнеси болсо да иним Хонбу ачкадан өлгөн жок бекен деген ойдо бир тууганынын үйүнө келди. Бир тууганынын короосунда 8 бөлмөлүү заңгыраган үй, өз-өзүнчө кыдырата тизилген 3 сарай. Биринчи короодо уйлар, экинчисинде болсо жылкылар, үчүнчүсүндө тооктор, казөрдөктөр, фазан, индуктар жык-жыйма. Андан бери мөмөлөрү келишкен бакча, жытаңкыган гүлдөр. Мына укмуш. Тим эле жомоктогудай. Нальбу ичи күйгөндөн эки бети чыңалып чыкты. Хонбу агасынын келгенин көрүп, жайылган дастарконго чакырып отургузду. Аябай коноктоду. Нальбу кекештенип араң сурады. Эме мынча байлык сага кайдан келди? Калп айта албаган Хонбу болгон окуянын бүт баарын айтып берди. Бай үйүнө кайтып келип, бир тууганынын уулуна кылган ишине абдан уялды. Кайрадан барып бир тууган үй бүлөсүнөн кечирим сурайт. Ошол убактан бери бир тууган ынтымакта өмүр сүрүп калышкан экен. Мына достор, эгер колуңарда бар болсо, колдорунда жок, кедей болуп кыйналып аткандарга сөзсүз жардам бергиле. Жакшылык сөзсүз кайтып келет. Макулбу достор? Мына ушундай кызыктуу жомоктон да аягына чыгардым. Эми кызыктуу түш көрүп уктайлы. Бейпилтин достор, жакшы жаткыла.